Нарын шаарынын Борбордук базарындагы көйгөйлүү маселелерди жазсаң такыр эле бүтпөчүдөй эмес. Мисалга алсак, соодагерлер тротуарга чыгып алып, күнүмдүк жумушу болгон соода сатык ишин башташат. Ал эми айдоочулар тыюу салынган жерге унааларын башаламан токтотуп жатышса, кайда басарыңды деле билбей калат экенсиң. Айла жок, унаа жол менен бассаң айдоочулар жүргүнчүлөрдү сөгүп, керек болсо сүзүп дагы кетиши мүмкүн. Эске сала кетсек, 2018-жылдын август айында Борбор калабыз Бишкек шаарынан Нарын облусуна которулуп келген милициянын полковниги Жумаев Жакыпбек Кеңешбекович жол көзөмөлдөө кызматынын начальниги болуп дайындалган. Жумабаев Жакыпбектин 1 жыл ичинде Нарын элине кылган кызматтары Нарын шаарындагы жол чийиндерин чийдирген, жападан жалгыз ызы чуу болгон базарыбызды тартипке келтирип, жол белгилерин койдурган жана базар ичиндеги көп жылдардан бери ордунан жылбай келген мыйзамсыз соода сатык үчүн пайдаланылган павильондорду алдырган. Айта кетсек, драм театрдын астын решетка менен тостуруп, жол чырактарын, жөө өтмөктөрдү койдурган. Иштеген иштери 2019-жылы жаз айларында аткарылган. Ошондой эле Нарын шаар эмес, облус ичиндеги башка райондорго да ушул эле иштерди жасаган. 2019-жылы сентябрь айында Жумаев Жакыпбекти белгисиз себептерден улам жумуштан бошотуп коюшкан. Кызмат ордунан бошоткондугуна караганда бул жерде кандайдыр бир сыр катылышы мүмкүн.